Mende iki nevren birinci klasta bitti. Birisi üçüncü klasa koçtu, birisi ikinci klasa. Bunu kan düşünse olur. Siz deputat demezsiniz, ben deputatım da. Litva'dan gelip bizden muhallimleri de üretiyor. Litva kaçandan beri продвинут ilim pozdur olup kaldı. Aytmanız mı var? Özünün ancada dünyölük tecrübanı biz menen bölüşöt. Garano rayonundagi metodistlerden aylıklarını götürgülü. Sebebi degende metodologiya обучение болмойынчакты эч кайсы жакшы окуу болбойт. Бүткүл Кыргызстанды ушу STEM системасына өткөзсөк, анда албетте бардык мектептерде компьютер толугу менен жетиштүү болуш керек, туурабы? Бирок мен бул азыркы долбоорду карасам, ноутбук дептирсиз. Анын баары жетишпейт да, анда кандай бул маселени кантип чечебиз? 13 балага bir компьютер болуш керек да, жок дегенде. Биз ушул көрсөткүчкө жете элекпиз. Документ материалдар турат, суммаларды кайталабай эле коюң. Мен башка суроо бердим. Суроома сиз түшүнбөй эле башка жакта жүрүп атасыз да. Максат ушул эптеп грант менен кредитти алыш экен да. Сурооңузду так укпай калып атам да, кечирим сурайм. Укпай атам деп атасыз, угуп атасыз. Биз да чыгабыз ал жака, угулат. Сөздү башка жака буруштун керек эмес. Коллегалар айтты, укпай атам деп. Даярданып келиш керек, так жакшы жооп бериш керек. Надира Санташевна, ну честно, я вот расстраиваюсь, когда вы добавляете свои лишние эти предположения. Биздин кесиптештерибиз айткан суроолорго болжолдоп эле жооп берип атасыз. Эми кечирим сурайм, абдан ызы чуу болуп атат. Мен так уга албай калып атам суроолоруңуздарды. Баарыбыз билим берүүгө келгенде чындап эле аябай көп суроолорду беребиз. Суроо жоопту токтотолу дагы, добушка өтөлчү. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Силер негизи бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен эле отурам ушул жердечи. Акча каражаты кетип эле ишке ашпай калбайбы? Ушуларды мына кайча жолу айтылып келатат. Бир жолдагы өзүңүздүн да программаңызга кошуп келбейсиз. Баяндамачы Жусупбекова Надира Санташевна, Кыргыз Республикасынын агартуу министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Надира Санташевна, сөз сизде. Урматтуу депутаттар, сиздердин назарыңыздарга 2025 жылдын 22 апрелинде Вашингтон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасындагы бардык балдар үчүн инклюзивдик окутуу мүмкүнчүлүктөрүнө жеткиликтүүлүктү жана анын сапатын жакшыртуу боюнча Ислам өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү тилектештик фонду билим берүү максатында глобалдык өнүктөштүктүн биргелешкен смарт билим берүү долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы макулдашууларды ратификациялоого тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Сунушталган долбоордун эң негизги максаты инклюзивдик сапаттуу билим берүүгө адилеттүү жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу. Биринчи компоненти инклюзивдик сапаттуу билим берүү инфраструктурасына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу. Бул компоненттин алкагында өлкөбүздүн 7 областындагы областтык интернаттар, мектеп интернаттар реконструкцияланат же зарыл болгон учурда курулат. Андан тышкары биздин республикада 2 билим берүү институттары бар. Ошол 2 институтту дагы реконструкциялоо и бирөөнү Оштогу институтка жаңы имарат куруу жери бар. Ошондой эле кыска мөөнөттүү мектепке чейинки билим берүү уюмдарын калыбына келтирүү. Бул 25 бала бакча 1,5 миңден 2 миңге чейин балдарды камтуу үчүн. Ошондой эле медиа студияларды жабдуу, ошондой эле моделдик инклюзивдик билим берүү мектептерин жабдуу. Экинчи компонентте негизгиси бул биздин мамлекеттик тил кыргыз тилин абдан бекемдөө. Бардык класстар үчүн кыргыз тилинен эффективдүү жаңы методикага таянган окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгуу. Ошондой эле биздин өзүбүздүн география, Кыргызстандын географиясы боюнча бардык класстарга чейин эффективдүү методикага таялган окуу китептерин иштеп чыгуу, басып чыгуу, анан мугалимдерге ноутбуктарды берүү. Ошондой эле окутуу, ошол мугалимдерди окутуу. Үчүнчү компоненттин алкагында инклюзивдик билим берүү системасынын потенциалын жогорулатуу. Бул деле
ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга болгон бардык билим берүү ушу кызматтарын абдан жакшыртуу, психологиялык, медициналык, педагогикалык консультациянын ишмердүүлүгүн жакшыртуу, мобилдүү кылуу жана керектүү бүт окуу материалдарды жана жабдыктар менен камсыз кылуу. Төртүнчү компонент ушул долбоорду ишке ашыруу жана көзөмөлдөө, долбоорду ишке ашыруу бөлүмү, долбоорду ишке киргизүү боюнча маалымдоо, албетте финансылык аудит жана башка тиешелүү нерселердин бардыгы камтылган. Бул долбоор биздин билим берүү системасына чоң колдоо көрсөтөөрүн эске алуу менен аталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Чоң рахмат. Суроолор бар экен. Суроо берүү үчүн Айдаров Чыңгыз Азаматовичке берилет. Надежда Сынташевна, саламатсыздар. Комитеттин жыйында ушул маселени карап атканда көп суроолорго силер жооп бердиңер. Мен бияктамын. Бияқта. Мына қол көтердім. Көрө атасызбы? Жо, түз эле карасаңыз, мына бияқтан. Анан кийин комитетибиздин чечимибизге атайын азыр учурда болгон жана пайда боло турган мектептердин атайын майыптарга мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн түзүлө турган мектептер жана ошол жакта ремонтту алып бара турган тизме силер комиссия түзөбүз деп айттыңар. Комиссияга чейин бизге ушул тизме берип койгула, республика боюнча планыңар кандай болуп атат. Ушул тизме бизге берилексиңер. Биздин суранышыбыз боюнча жыйынга чейин, жалпы жыйынга чейин бересиңер деп ушундай убада бердиңер. Бирок келип түшүрлүк. Азыр ала келдим, сиздерге берип койсок. Ушуну берип коюңуз, себеби экинчи окууга карата ушул маселени чөө жайына чейин талкуулайлы. Маселелер аябай көп. Өзүнчө бөлөктү Жумгал районундагы ЧАЭКтин депутаттары кайрылып, жана Токтогул районундагы жергиликтүү тургундар кайрылып атат. Аларга кандай шарттар түзүлөт? Бул жагынан көбүрөөк маалымат берип койгула. Макулбу? Бул бир. Экинчиси, мугалимдердин жогорулатуу, билими жогорулатуу жагынан силер сөзсүз түрдө ушул маселеге өзүнчө көңүл бурушуңар керек. Алардын бул жагына тилекке каршы билими өтө тайкы. Силер өзүнчө саясат алып барышыңар керек. Калган маселелер боюнча талкуулайбыз. Рахмат чоң, колдоп атам. Рахмат. Кийинки сөз Сарыбашев Талайбек Насырбековичке берилет. Рахмат, Нурбек Өрмөч. Албетте билим берүүгө биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек, колдошубуз керек. Сиз урматтуу Надира Сынташевна, азыр айтып атасыз, китептер дагы сатып алынат деп. Азыр каникул башталды, эртең эле бир айдан баштап дагы мына окуу китептеринин жетишсиздиги боюнча дагы коомчулукта сын пикирлер айтыла баштайт да. Азыр эгер ушулга китептерге да акча бөлүнсө, канча пайыз ушул китептин жетишсиздиги бизде калат? Азыр бүгүнкү күндө канча пайыз китеп менен ушул камсыз болду биздин окуучулар? Рахмат. Бул биринчи суроом. Экинчиси, экинчиси ноутбуктарга дагы буга чейин айткансыңар, мугалимдерге ноутбуктар берилет деп. Кимдерге берилет? Канча пайыз берилди, дагы канча пайыз? Мына азыр дагы ушу долбоордун алкагында дагы акча бөлүнөт деп атасыздар да. Буга чейин канча акча бөлүндү? Кайсы тараптан бөлүндү? Канча пайыз камсыз болду? Ушул боюнча да маалымат берип коюңузчу. Рахмат. Биринчи сурооңуз боюнча окуу китептеринин жетишсиздиги толук бардык багыттар боюнча, бардык предметтер боюнча бизге 5 миллиондон ашык экземпляр окуу китептери керек. Азыркы күндө 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу класстар үчүн англис тили окуу китеби 1 миллиондон ашык экземпляр менен кетти. Учкун басмаканасына берилип, алар азыр чыгарып, анан мектептерге жеткирүүдө. Азыркы жакынкы аралыкта июнь аралыгында математика 1-чи, 2-чи, 5-чи, 7-чи класстар үчүн, анан табияттануу илимдери 1-чи, 2-чи, 5-чи, 7-чи класстар үчүн. Алар ушул июньда акыркы экспертизалардан, жакшыртуулардан өтүп, учкун ишканасына берилет. Алар дагы ушу июль
август 2 айдын ичинде мектептерге жеткириш керек. Анан ошол эле учурда Россия Федерациясы менен да иштеп атабыз. Ошол агартуу министрлиги менен алар бүт класстар үчүн, бардык класстар үчүн орус тили адабиятын адаптациялап биздин Кыргызстан үчүн жакшыртып берет. Бирок быйыл 1-2, 5, 7 класстар үчүн. Ушул багытта биздин республикалык бюджетте 744 миллион сом каралган. Биз ошону ушул окуу жылынын башталышына чейин бардыгын өздөштүрүшүбүз керек. Пайыз менен айтып койсоңуз, канча пайыз китеп менен камсыз болду, канчасы калып атат? Пайыз менен чыгардыңыздарбы? Ооба, бизге президенттин администрациясы так тапшырма берген. Ушул жетишсиздикти жоюш үчүн бизге 25-26 окуу жылы, анан 27-28 окуу жылына так план түзүп, акча каражатынын баарын беребиз дешти. Биз иштейбиз дедик. Ошо 28 жылы биз отчет беришибиз керек. Жетишсиздик жоюлду деп. Экинчи суроого жооп бере берейинби? Ноутбуктар боюнча Каракол шаарына STEM багытындагы мугалимдердин баарына 220 ноутбук технопарк аркылуу чыгарылып, анан биздин буйрук менен апробацияга берилди. Ошол апробациясы бүттү. Бир жагынан ноутбуктун жана техникалык баягы мүнөздөмөлөрү кандай, мугалимдерге жактыбы, эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок, кандай каалоолору бар деп азыр ошону технопарк оңдоп түзүп атат. Экинчи жагынан бул жөн эле ноутбук эмес, ичинде окуу материалдары бар, электрондук. Ошол боюнча дагы мугалимдердин сунуштары, каалоолорун баарын азыр тиешелүү уюмдар Кыргыз Билим берүү академиясы оңдоп түзүп атат. Анан ушул июнда 27 000 ноутбукту алардан күтүп атабыз. Алар бизге тапшырса эле биз дароо тарата баштайбыз. Аз толук бериле экен да, мындайча айтканда, мугалимдердин колуна жете эле экен да. Апробациясы бүттү, анан ушу июнь деп атабыз. Мына китептер боюнча бир толук мына пайыз менен мага маалымат берип коюңузчу, кат жүзүндө тактап туруп, Рахмат. Кийинки сөз Темирбаева Миргүл Омурзаковнага берилет. Рахмат, Нурбек Омурбекович. Надира Сынташына, бул жактамын. Негизи сизге комитетте деле бир топ суроолорду бердим болчу. Кадр боюнча жана башка дагы өзүмдүн сунуштарымды бергем. Бүгүн азыр сиз айтып аткан мына 5 жылдын ичинде ушул долбоорду кайра биз бүтүрөбүз деген максатта турасыздар да. Анан негизги акцент азыр ушул долбоор боюнча Бишкек жана Ош шаарында ушул интернаттарды курабыз, жаңы имаратын деп атасыз да. Мен айтайын дегеним, бул Бишкекте дагы, Ошто дагы мүмкүнчүлүктөр региондорго караганда жогору да. Анан ошондуктан сиздер азыр бул жерде ар бир облуска реконструкция эмес, жаңы бир имаратын салып берсеңиздер. Жаңы имарат салып берүү керек. Ошол эле учурда көптөгөн кадрды дагы ушул региондорго жөнөтүү керек. Анткени бизде алар Ошко, Бишкекке келгенде билесиздер, алыс каймактарда көптөгөн кыйынчылыктар бар. Анан бизде жанагы элдин менталитети уялуу деген бар да. Көпчүлүгү айтпай жүрүп, ошо балдар өз убагында жашынан өтүп, ушундай жардамдарды убагында албай калат. Ошондуктан ар бир районго болобу, облуска болобу, эң баштапкы ошо долбоордун башталышын региондордон баштасаңыздар. Мен кечирим сурайм, биринчи компонентте Бишкек, Ош каралган эмес. 7 областтын борборлору каралган. Анткени ар бир областта атайын имаратты тандап алып, талдап, анан ошо жерге же реконструкцияланайт. Эгерде имараттын сөөгү жакшы болсо, реконструкция болот. Имараттын сөөгү начар болсо, жаңы курулуш болот. Анан ошо жерге, ошол областка, областтык деңгээлдеги мектеп ошо жерге мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды да окутат, зээндүү балдарды да окутат. Анан жаңы технологияларды, жаңы программаларды апробациялап, анан ошо бүт областка таратат да андан ары. Ошон үчүн 7 областты алдык. Бишкек, Ошто алган жокпуз. Бишкек, Ошко башка жагынан жардам беребиз. Жанагы окуу атайын окуу программаларын жакшыртып, окуу жабдыктарын, окуу материалдарын беребиз.
Эми сиздер инклюзивдик билим берүүнүн ушул сапатын жакшыртууда эң биринчи ушу бала бакчалардан баштасаңыздар. Билесиздер, бала бакча биздин республика боюнча жетишсиз. Ошондуктан балдарды жашынан ушул жанагы ар кандай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ар кандай үй бүлөдөн балдарды кабыл алууда ушу бала бакча мектепке чейинки жаштан ошого тарбиялап, ошого кабыл алууга үндөсөк, анда бул биздин кийинки сиздер ушул долбоорду өнүктүрүүгө башынан аябай жакшы өбөлгө түзөт эле да. Рахмат, эске алабыз. Негизи колдойбуз. Ошол жана биз комитетте сураган жалпы республика боюнча сиздердин сунуштарды кайсыл жерлерде кандай объекттер курулат, ошол боюнча тизмени берген жоксуздар, берип коюңуздар. Мен ала келдим, азыр берем баарыңыздарга. Рахмат, колдойм. Рахмат, кийинки сөз Масалиев Исхак Саматовичке берилет. Рахмат. Урматтуу Надир айым, сизге мындай суроо. Сиз кечээ күнү чоң интервью бердиңиз, жакшынакай интервью. Билим берүү тармак боюнча эмне болуп атат? Ошол жерде негизги оюңуз мындай. Кудай бурса баары жетиштүү, өкмөт тарабынан жардам берилген, китеп чыгарууга толук мүмкүнчүлүк берилди. Ал жигит жыл турсаңчы, оператор. Отурсаңчы. Сен мощный затылың тосуп атат бар жоктучу. Ошондо сиз берип атасыз интервьюда сөз жетиштүү деп. Анан мен түшүнбөйм, эмне үчүн бир аз миллиардтан кем карызга дагы кирип атабыз. Азыркы маселе боюнча. 10 миллион доллар кредит алып атабыз. Жооп бере берейин. Өлкө азыр Кыргызстан STEM багытындагы окуу китептерин толук бойдон алды. Бул бардык класстар үчүн математика, табияттануу, химия, физика, биология. Анан 3-чү класстан 9-чу класска чейин англис тилин толук бизде бар. Ошолорду адаптациялап, жакшыртып, экспертизадан өткөрүп, учкун ишканасына берип атабыз баарын. Бул 1,5 миллиондон ашуун окуучуларга ушул багытты, STEM багытын толук Кыргызстан азыр камсыздап жатат. Эми STEM багыты анан англис тили эле эмес да мектепте. Эми кыргыз тили, анан география бар. Кыргыз тили бул биздин мамлекеттик тил, өзүбүздүн эне тилибиз. Ошондуктан муну эффективдүү методиканы колдонуп туруп, бардык класстарга, 1-чи класстан баштап бардык класстарга эффективдүү окуу материалдарын иштеп чыгышыбыз керек. Буга бюджетте акча каралган эмес. Бул ошон үчүн жанагы гранттык эсептерден биз ошо кыргыз тили менен географияны бул жакка киргиздик. Анткени бул эч кимге купуя сыр эмес. Баарыбыз билебиз, ошо кыргыз тил предметин мектептерде окутууда абдан көйгөйлөр бар. Методиканы эң эффективдүү коммуникативдик методиканы колдонуш керек. Кээ бир класстар боюнча жакшы алгылыктуу окуу материалдарыбыз бар. Кээ бир класстар боюнча абдан эски жана эффективдүү методикага негизделген эмес. Ошон үчүн ушул долбоордун бир компоненти бардык класстар үчүн окуу методикалык комплекстер, окуу китеби, жумушчу дептер, мугалимге усулдук колдонмо, ушуларда. Токтоп туруңуз. Мен жөнөкөй суроо бердим. Сиз берген интервьюда жетиштүү, мамлекеттик бюджеттен толук жетиштүү деп сиз айткан сөзүңүздү. Эми азыр ал жетишпейт деп атасыз. Кайсы учурда сиз адашкансыз? Жок, мен мынтип айттым. Математика, физика, химия, биология, табияттануу илимдер, анан англис тилине каражат толук жетиштүү. Быйылкыга план боюнча. Эми азыр биз алып аткан гранттын акчасынан 4 миллион доллар кайсы учебникке иштетем деп атасыңар? Бул бир, дагы бир нерсе. Сиз интервьюда айтып кеттиңиз, Литвадан келип биздин мугалимдерди үйрөтөт. Литва качандан бери продвинутый передовой илим поздор болуп калды. Айтып бериңизчи мага. Педагогика боюнча Литва эмне алдыңкы катарда турабы? Биринчи сурооңузга жооп берейин, биринчи. Мына экинчи компоненттин алкагында кыргыз тили жана география боюнча толук бардык класстарга окуу методикалык комплекстер иштелип чыгууга каражат каралган, аларды нускалоого каражат каралган жана ошол мугалимдерге кошумча дагы
баягы STEMге ноутбуктарды берип атпайбызбы өзүнчө. А буларга бу жерден ноутбуктарды берүү каралды. Бул биринчи сурооңузга. Экинчи сурооңузга Литвадан бул биз мамлекет бир да сом короткон жок. Бул евро биримдигинин эле каражаты. Анан ошо Литвадагы эксперттер келип, инклюзивдик билим берүү боюнча гана өзүнүн жана дүйнөлүк тажрыйбаны биз менен бөлүшөт да. Ал жакта бир сом каражат жок. Литва дүйнөлүк тажрыйбага кирбейт. Жок, өзүнүн тажрыйбасы. Айырмасы тажрыйбасын. жок. Мен айтканым педагогика боюнча бизде мыкты мугалимдерибиз бар. Директорлор бар, адистер бар. Ошолорго кошумча төлөсөөр, алар да кем эмес иштейт да. Ошону да коштук. Ошону да коштук. Алар Литванын эксперттери бизге өзүнүн жана инклюзивдик билим берүү боюнча тажрыйбасы менен бөлүшсө, а биздин эксперттер, биздин директорлор алар иштейт да ошо жерде. Шашпаңыз. Мен сизден суранып атам. Шашпай жооп бериңиз. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын да. Мен суранам сиздерден. Мындай өзүбүздүн жаныбызда, колубузда иштеп аткан адистердин салмагына силер баа бере албай атасыңар да. Кыргыз тилинде окуган мугалимдерге эч качан Литвадан, Латвиядан келип акыл үйрөтө албайт эч ким. Менталитет башка, түшүнүк башка. Анан алар тажрыйбасын бөлгөн деген сөз качандан бери дүйнөдө таанымал эксперт болуп калды. Мен суранып атам, андайга сиз бир нерсени айтып койдуңуз, кредиттин артына ушулар турат, ошол себептен алар кредиттин бир бөлүгүнө айлык алып кетет да. Ушуну токтотушубуз керек негизги. Мен сиздерден суранып атам, мындай кредиттен азыраак көңүл бурсаңар, буюрса баары жетиштүү болот атты. Мамлекетте акча жетишет силерге. Кредиттен баш тарткыла, кереги жок кредит бизге. 1 миллиард сом кошумча алганыбыз эмне кереги бар бизге? 2 миллиард алыш үчүн бирөөнүкү алып атабыз. 15 миллион грант алыш үчүн биз 10 миллион кредит мойнубузга керип атабыз. Мен суранып атам, андай кайталабагыла. Анан эң жөнөкөй суроо реформанын жыйынтыгы боюнча. Менде 2 неберем 1-чи классты бүттү. Бирөөсү 3-чү класска көчтү, бирөөсү 2-чи класска. Буну кантип түшүнсө болот? Эки башка мектептерде бирөөсү 3-чү класска көчтү. Бирөөсү 1-2-чи класска. Кандай болот ушундай? Бул жанагы бардык эле мисалы балдар азыркы жаңы система боюнча 6 жашка толгон балдар 1-чи класска алынып атат. 2019-жылы төрөлгөн балдар. Ал эми 2018-жылы төрөлгөн балдар мектепке чейинки даярдыктан өтсө, система аларды 2-чи класска каттап атат. Бирок бу жерде бир мындай нюанс бар да. Түшүнбөдүңүз. Ошо нюанс бар. Түшүнбөдүңүз. Туулган жылы 7 жашта, токтоп туруңуз. Жок, эртерээк болуп калса деле, ата-энеси эртерээк берип коюп атат да мурда мектепке. Ошондон кичине жанагы траекториясы кичине эртерээк болуп калып атат да. Аппарат 3-чү микрофонду күйүп берсеңиз. Рахмат, урматтуу баяндамачы Надир Айым. Сиз түшүнбөдүңүз. 2 неберем 7 жашка толуп, 6 жашар эмес. Мектепке барып 1-чи классты бүтүштү. Бирок бүткөндөн кийин бирөөсү 3-чү класска көчтү, бирөөсү 2-чи класска. Кандай түшүнсө болот муну? Мен сизге жыйындайын келейинчи. Жок, Кыргызстанда ошол жерден аныктап берейинчи. Кыргызстанда деги мектеп бирби же ар бир мектеп өзүнчө болобу? Жок, баары бир, андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн өзүнчө карап чыгайынчы. Эмне болуп калды экен? Рахмат. Кийинки сөз Кубанычбек Билимбек, Кубанычбековичке берилет. Тураластар, шептер. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар да бир жол. Надира Сынташевна, бул жакта. Бул жакта карап коюңуз. Жогоруда Исхак Абсаматович аябай туура маселени баса белгилеп айтып кетти да. Алынып аткан азыр 25 миллиондун 15 миллиону гранттык негизде, 10 миллион сому кредиттик негизде алып атасыздар, туурабы? Бул ошол инфраструктураны жакшыртуу максатында 10 миллион доллар бөлүнүп атат, туурабы? Бул Акылман сыяктуу прототиптүү мектептер 7 областта ачабыз деп атасыздар. 2 шаар болгондо 9 Акылман прототиптүү мектептерчи. Азыр кайсы мектептер болушу белгилүү бүгүнкү күндө? Жооп бере берейин? Азыр 7 областтын борборунда
ошол 7 мектептин имараттары болжолдонууда. Бирок ошол анализден кийин так чечилет да. Эмне үчүн областтын борборун алып атабыз? Анткени ошол жерде жакшы инфраструктура түзүп, жакшы окуу жабдыктары менен камсыздап, мугалимдерди окутуп, жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы ошол жерден шарт түзүп, анан ошол мектеп ушул практиканы бүт областка жайылтат да. Анан азыр толук анализден кийин гана чечилет да. Мисалы, имараттын сөөгү жакшы болсо реконструкцияланат, имараттын сөөгү начар болсо жаңы курулуш болот. Мен ойлойм, эгерде 10 миллион доллар болсо, Исламский банк развитияданчы, менимче жаңыдан эле бир нөлдөн баштап эле жаңы мектеп салып, учурдун замандын талабына ылайык келген салып туруп эле атуу элечи, аны эски мектепти реконструкциядан өткөзбөстөнчү, ушундай салганыңыздар туура болмок да. Андан кийин бул жерде эми азыр айтып атасыздар, мектептин окуу программалары кандай болуп калат, мисалы үчүнчү? Ушул салынган мектептерди айтып атасызбы? Бул жерде эксперименталдык, абдан күчтүү жаңы технологияларга негизделген окуу программалары апробацияланат да. Мисалы эле ошол кыргыз тилден, биздин өзүбүздүн күчтүү мугалимдерибиздин мындай эл аралыкка эле басым кыла бербейбиз. Өзүбүздүн Кыргызстандын педагогторунун эң заманбап алдыңкы окуу жана тарбия берүү боюнча окуу программаларын киргизебиз. Не үчүн сурап атам бул? Бүгүнкү күндө мына Акылман лицейинде билим берүү министрлигинин программасы менен эмес, аларда өзүнчө программа менен окутулат, туурабы? Ушул 9 мектеп дагы ушул сыяктуу болобу анда? Ооба. Кайсы жылы толук кандуу ишке ашат бул проект? Бул болжолдуу 4 жыл, минималдуу 4 жыл, максималдуу 5 жыл деп адистер азырынча айтып атат. Бирок мына бардык долбоорлор иштеп бүткөндө так билинет да. Ушул боюнча анан азыр бүгүнкү күндө чын айтканда 10 миллион доллар болсо 9 мектепке жетишерлүү эле акча каражаты да бул. Ошондуктан сиздер баягы эски мектепти оңдоп түзөөдөн өткүзбөстөн 9 мектепти жаңыдан салсаңыздар, ошол аймактын бир аз баягы муктаждыктары да чечилип калмак. Жаңыдан салыш керек. Буну мен ойлойм, эски мектепти оңдоп түзөөдөн өткүзбөстөнчү. Ушул нерсени эске алып койсоңуздар. Рахмат, эске алабыз, сөзсүз. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда тыныгуу болуп калды, узартып алалы убакытты. Макулсыздарбы? Добушка коем, добуш бериңиздер. Баары макул, бир добуштан кабыл алынды, каршы жок. Анда улантабыз. Кийинки сөз Сулайманов Кундуз Кошаличке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Надя Сынташын айтыңызчы. Бул мен колдойм. Биздики качан чечилет, жанагы буга чейинки капиталдык ремонттон өткөн мектептерден эмеректерин жаңылоого качан сентябрга бере алабызбы? Мындай стенограмма үчүн айтып коюңузчу. Урматтуу Кундузбек Кошалевич, биздин процедура мындай экен да. Финансы министрлиги ошол жанагы сатып алуу... Сиз мага айтыңыз, бар же жок деп айтыңыз. Сатып алуу процедураларын бүтүп берсе эле, биз эмеректерди бөлүштүрө баштайт элек да. Жок, сиз ошону бүгүн быйыл болот, сентябрга же болбойт деп айтсаңыз? Болот деп атат, адистер болот деп атат. Бул биринчиси, мына. Экинчиси, сиз азыр өзүңүздүн сөзүңүздө айтып кеттиңиз. Окуу методологиясын жакшыртуу үчүн деп алып аткан кредиттин ичинде бар деп атасыз, туурабы? То есть гранттын ичинде. Методологиясын жакшыртабыз деп атасыз. Өзүбүздүн методисттердин айлыктары начар болуп атса, айлыктары аз болуп атса, кайсы методологияны кылышыңар мүмкүн? Ушуну мен жана Алмаз Акылжановичке да айттым, азыр сизге да айтып атам. Гарано районундагы методисттердин айлыктарын көтөргүлө. Себеби дегенде методология обучение болмоюнчакты эч кайсы жакшы окуу болбойт. Методисттер эң күчтүү болуш керек. Мен муну кайра айтып атканым ушул. Ошондуктан ушул жака көңүл буруңуздар. Рахмат.
Рахмат, кийинки сөз Таалайбек кызы Жылдызга берилет. Рахмат. Урматтуу Надир Айым, мен түшүнүүм боюнча бардык республикадагы мектептер STEM системасына өтөт. Туурабы? Ооба. Анда сизге өзүңүз билгендей, бул STEM системасы это Science, Technology, Energy and Mathematics дейт. Туурабы? То есть технология. Технология дегенде, эгер биз бүткүл Кыргызстанды ушу STEM системасына өткөзсөк, анда албетте бардык мектептерде компьютер толугу менен жетиштүү болуш керек. Туурабы? Бирок мен бул азыркы долбоорду карасам, ноутбук дептирсиз. Анын баары жетишпейт да, анда кандай бул маселени кантип чечебиз? Ооба, эми STEM предметтери боюнча дүйнөдөгү жакшы алдыңкы тажрыйбаны үйрөнүп, анан биздин Кыргызстандагы педагогдордун тажрыйбасындагы жайылтып жатабыз. Сиз тажрыйба жөнүндө бардыгын мен Анан ошол 1000 акыркы эле жылы 1000 компьютерди сатып алынып мектептерге берилди. Буга чейин 1200 мектепке компьютерлер 25 миңге жакын компьютерлер берилген. Анан азыр мугалимдерге 27 миң буйруса ушу июнь айында анда сизге мындай суроо коюсаңыз, Надир Айым. Общий Кыргызстан боюнча канча ученик бар? 1,5 миллиондон ашуун окуучу бар. Туура. Канча компьютер жетишпейт? Азыр бизде мындай бир балага ар бир мектепте 13 компьютер болуш керек. 13 балага бир компьютер болуш керек да, жок дегенде. Биз ушул көрсөткүчкө жете элекпиз. Ошо жетиш үчүн 1200 мектепке 25 миңге жакын компьютер бердик. Быйыл 1000 компьютер сатып алдык. Дагы ошондой пландарды койдук. Ушу биз 28 жылга чейин алып бүтөбүз. Биз хорошо. 28 жылга чейин жетишибиз керек да ошого. Сизди STEM системага өтүп атабыз. 12 жылдык обученияга өттүк. Эмнесин өтөбүз эгер даже компьютер жетишпесе? Биринчи ошо каражат, ошо керектүү нерселерди камсыздап туруп анан өтсөк туура болот беле? Себеби дегенде сизди да айтып атасыз, китеп жетишпейт деп. Бул чоң көйгөй. Может Бишкекте ошто жетишет, бирок например мен өзүм жакта айтсам, Кочкордо, Нарын областында эле балдар бир китеп менен окушат. Ошо биринчи ошо маселелерди чечпейликпи? Анан тем более мен карасам бул долбооруңуздар өтө чоң долбоор экен. Негизи 76 миллион экен, туурабы? Азыр бир эле бөлүгүн карап атабыз. Ошонун ичине деле киргизбейсиздерби? Мен ойлойм 76 миллион бул республикалык бюджеттен чыкпайт да, туурабы? Бул дагы кайра эле кредит, грант. Ошону бир жакшы карасаңыздар. Себеби дегенде базовый нерселерди камсыз кылалык, андан кийин чоң нерселерге өтсөк мен туурабы деп ойлоймун. Рахмат. Комплекстүү чечүү үчүн анткени балдар бүгүн билим алып атат. 10 жылдан билим албайт. Ошон үчүн дароо эле жаңы технологияларга дагы үйрөтүп атабыз мугалимдерди, окуу китептери менен да камсыздап атабыз. Ошол эле учурда компьютердик техника менен дагы камсыздаганга аракет кылып атабыз. Ошо методикаларды ким дайындайт? Мугалимдерди ким дайындайт? Педагогикалык окуу жайлары дагы ошол технологияларды өздөштүрүп, мугалимдерди даярдоону өзгөртүп жатат. Бүт бардыгы комплекстүү каралган бизде. Надир Айым, мен сизге дагы бир көйгөйдү айта кетейин. Өзүңүз билгендей, айыл жергелеринде мугалимдер жетишпейт. Биз ошо биринчи ошо маселелерди чечсек, себеби кимдин квалификациясын повышать этебиз эгер мугалим жок болсо? Сиздер биринчи ошо жакты карабайсыздарбы? Биринчи мугалим менен камсыз кылыңыздар, андан кийин квалификациясын жогорулата берсин. Бирок сиздер ошо мугалимдердин квалификациясын жогорулаткандан кийин, эгер ал мугалим ошо мектептен кетип калса, анын местосын кантип заполнять этесиздер? Рахмат. Ошонун ичинде иштеп атабыз. Рахмат. Ошону бир эске алыңыздар. Рахмат, кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, саламатсыздарбы чакырылгандар. Надир Айым, мен негизинен бүгүнкү макулдашууну колдойм. Негизинен эле билим берүү багытында Кыргызстанда мындай чоң өзгөрүүлөр, жаңы программалар кабыл алынып, мындай өзгөрүү болуп атканына өтө кубанычтуу кабар деп ойлойм.
Анткени жаңы доор, жаңы коом өсүп келатат. Жаңы коом менен алар өзлөрүнүн талаптарын, өзүнүн муктаждыктарын жана билим сапаттары жаңы болуш керек. Ошого жараша силер программаны туура кабыл алып атат деп эсептейм. Анан менде бир аз тактап алчу суроолор бар. Быйыл 11 классты бүткөн окуучулар 12 класста окуйбу же окубайбы? Чоң рахмат. Жок, быйыл 11 классты бүтүп аткандар мурунку эле эски программа менен бүтүп атышат. Азыр мамлекеттик экзамендерди тапшыруу аяктап баратат, ортосунда аттестаттардын баарын заказ бердик. Ооба. 12 жылдык билим эмдиги жылдан баштап кереби ошондо? 12 жылдык билим берүү системасы 2025-26 окуу жылында биринчи кадамды шилтей баштады. Азыр биринчи, экинчи, анан 5-7 класстын окуучулары жаңы программа менен сентябрдан баштап окуй башташат. Анан акырындык менен кадам аркасынан кадам шилтеп отуруп, акырындык менен системаны жаңы окуу программаларына которобуз. Түшүнүктүү. Анда быйыл 11 классты бүткөн окуучулар мектепте окубай эле кетишет экен да, вуздарга. Алар мектепти аяктап бүтүштү да. Ошо вузга кетишти да аларында. Анан ОРТны тапшырышты. Жашнакай өтө беришет. 2026 жылкы бүтүрүүчүлөр. Алар ошо 12 класска калышат да 2026 жылы. Ооба, алар биринчи класстагылар толук 12 жылды система менен окушат. Түшүнбөй атасыз. Мен 2026 жылкы бүтүрө турган бүтүрүүчүлөр 12 жылдыкка калчудай болуп атабы азыр же калбайбы? Жок. Биз 12 жылдык жаңы система менен 2028-29 окуу жылында гана бүтөт. Анткени жанагы программаны акырындан алмаштырып, акырындан чыгарып атабыз да. Түшүнүктүү, эң туура деп чечим деп ойлойм. Анан менде дагы бир тактап алчу суроо бул макулдашуу боюнча. Сиздер биякта жазып атасыздар, экинчи компонентте мындай жазыптырсыңар. Окуу китептерине, нускаларга 4 миллион дептсиздер, ноутбук сатып алууга 2 миллион доллар. Анан мугалимдерди даярдоо жана колдоого 3 миллиондон ашыгыраак доллар экен да. Кандай жагынан колдойсуңар? Анан даярдоо бул айлык маяналар көбөйөбү? Же окутууга эле, даярдоого эле ушунча акча кетеби? Бул компонентте кыргыз тил адабияты, анан география, өзүбүздүн предметтерди, өзүбүздүн авторлор менен, өзүбүздүн мугалимдер менен, алдыңкы педагогдор менен бүт бардык класстар боюнча окуу методикалык комплекстери иштелип чыгат. Анан ошолорду басып чыгарууга, анан ошол кыргыз тилчи мугалимдерге ноутбук алып берүүгө, ичине электрондук материалдарды дагы жайгаштырууга, анан жогорку окуу жайларында ошол эле кыргыз тилчилерди, мугалимдерди даярдоого окуу программалары жаңыланат. Угуп койсоңуз, ал жагын өзүнчө бөлүп турсуңар. Окуу китептерин нускалоо дейт. Ага 4 миллион. Анан ноутбуктарды сатып алуу, ал эми техникалык жабдуулар боюнча экен 2 миллион. Мугалимдерди даярдоо жана колдоо дейт. Ошого 3 миллиондон ашык доллар экен. Бул жанагы жогорку окуу жайында программаларды толук иштеп чыгуу кайрадан, анан окутуу аларды, анан кадимки эле биздин кыргыз тилчилерди окутуу, анан жанагы электрондук окуу материалдарын аларга даярдоо, аудио, видео контент, ошолор каралган. Рахмат, долбоорду колдойбуз. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Калпай Бактияр Алиевичке берилет. Чоң рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Алмаз Акымжанович, Надира айым, мына Баткен областында Кадамжай районунда, Алмаз Акымжанович, Кадамжай районунда Исхак Болотхан атында Примов деген мектеп бар да. 93 жылы ашар жолу менен курулган. Анан курулганда дагы баякы эски материалдарды башка жактан алып келип ошонун эсебинен курулган экен. Бардык аймактарда мектептер жаңыланып атат. Ушуну эске алып койсоңуздар, 250 балага мындай 250 бала окуй турган мектеп экен, бирок 25 жылдан баштап
900 бала окуй турган экен. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиздер, биздин министр айымдагы Догдур Шашевна да ушуга мен өзүм барып көргөм, авариялык абалда деп айтты эле. Өткөндө финансы министри менен курулуш агентство менен да сүйлөштүм, ушуну титулга киргизип өзүңүздөр көзөмөлгө алып берсеңиздер. Анткени чындыгында мектеп жаңылоого муктаж болуп турат. Андан сырткары Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Тургунов атындагы мектеп бар. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 22 жылы жараксыз деп чечим чыгарып берген. Мен өзүм да барып көрүп келдим. Ошол мектепте бир эле жамгыр жааганда ичинде мындай чака коюп алып отурушат экен да. Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Ташпек Тургунов атындагы мектепти көзөмөлгө алып берсеңиздер. Анткени 1947 жылы уюшулган. Дээрлик 78 жыл болуп атат да. Мен сиздерден суранам, ушуну көзөмөлгө алып берсеңиздер. Андан сырткары Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Алга айылында Гүлдесте аттуу бала бакчасы бар. 50 балага эсептелген, бирок бүгүнкү күндө 100га жакын бала тарбия алып атат. 23 жылы сиздерге кат жөнөтүлгөндө Билим берүү министрлигине сиздерден кат келиптир. 24 жылы башталат курулушу депчи. Ушуну да көзөмөлгө алып алсаңыз, жазып алсаңыздар ушунучу. Алмаз Акынжанович, мен сизден суранам, ушуларды көзөмөлгө алып берсеңиз. Чоң рахмат. Рахмат, сөз. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Ажимовнаға берилет. Рахмат. Надира Сунташевна, биздин бул мыйзамдын долбоорунда жалпы сумма 25 миллион болуп атабы? 25 миллион 20 кандай болду? Сумма кандай болду? Айта берейинби, Надира Азимовна? Бул жерде өзү негизи азыр 1 секунд азыр. Өзү негизи мындай болуп атат да, мультипликациялык грант болгондуктан өзү толук наркы 76 миллиондон ашуун. 50 миллиону бизде эмес, бул курулуш министрлиги. Ал Бишкек шаарында 12 мектепти курат, Чүй областында 2 мектепти. Эми эмне үчүн буга бурганыбызды барыңыздар эле түшүнүп турасыздар, анткени ички миграция жана башка мектепке балдар батпай жатат. Калган 25 миллион 250 миңи 15 миллиону толук грант, 250 миңи дагы грант, анан 10 миллиону Ислам өнүктүрүү банкынын жеңилдетилген насыясы. Пайыздык чени 1,5%. Ошонун гранттары кайсы багытка жумшалат? Дагы бир жолу айтасызбы? Гранттар кайсы багытка жумшалат дейм? Грант бул инфраструктура, анан эң негизгиси жанагы кыргыз тили жана география. Биздин өзүбүздүн нукура, өзүбүздүн предметтерди өзүбүз иштеп чыкканга негизинен. Ошонун ичинен кайтарымдуу кредит канча сумма болуп атат? Гранттардан сырткары кайтарымдуусу 1,5% болгон. 25 жылга болуп атат. Анын ичинен 7 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү. Турали 25 жыл. 7 жылды, бирок мен аны билем, ал документ материалдар турат, суммалардын кайталабай эле коюң. Мен сизге башка суроо берип атам. Ошол гранттарды кайсы багытта жумшайсыңар, анан кайтарымдуу кредиттер менен келип аткандарды кайсы багытка жумшайсыңар деп айтып атам. Мен суроо берип атпайм конкреттүү сизге. Биринчи компонентинде 7 областта 7 мен жакка мектеп. билем аларды. Мен сизге башка суроо берип атам. Колуңузда материал турат, аны сиз кайра эле элдин барына бир сөздү кайталай берип, шакый кылдыңыз элдин барын байытан беричи. Кайра эле жалпы сөз менен жооп берип атасыз. Түшүнгөн жокмун азыр. Мына кайра айтып берейин. Айтпай эле коюң, мен компоненттерди билем бештерин тең. Сизге угулбайт да биздин сөзүбүз. 10 миллион жанагы кредит бул 7 мектеп интернатынын курулушуна жана 2 билим берүү институттарынын курулушуна.
Калгандары жанагы операциялык жана аудитке сөзсүз текшерип туруш керек. 250 миң грант бул медиа студияларды жабуу. Анын баары жазууда турат бизде, Жок, сиз ошо сураган үчүн эме кайра кайталап атам. Мен башка суроо бердим. Суроома сиз түшүнбөй эле башка жакта жүрүп атасыз да. Негизгиси Надира Сынташевна, максат ушул эптеп грант менен кредитти алыш экен да. Жок, бул жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жакшы бир шарттарды түзүп бериш үчүн бул биринчи максаты. Экинчи максаты өзүбүздүн мамлекеттик тилибизди, кыргыз тилибизди, географиябызды толук бардык класстарга окуу методикалык комплекстерин, анан педагогдорду даярдоону калыбына келтирүү, жөнгө салуу эң эффективдүү методика менен. Үчүнчүсү, атайын жанагы биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Бала бакчаларда, мектептерде, атайын мектептерибиз бар, атайын бала бакчаларыбыз бар. Ошолордун программалары, окуу материалдары, анан жабдыктар, аларга керектүү аппараттар. Ошонун бардыгы бул муктаждык, бул керек да. Бул чын эле ачык эле. Аны сиздер эле айтып жүрөсүздөр бизге дайыма. Анан ошон үчүн ачык эле жазып атабыз. Надира Сынташевна, алардын бардыгы ар бир мына ушул жердеги жазылып турган 5 компоненттер турат, жазылып кагаз материалдар биздин колубузда турат. Менин сураган суроом таптакыр башка мазмунда сизге жооп алайын дедим эле да. Эми мына техникалык базаны кеңейтебиз деп атасыңар, азыр кайра дагы ноутбуктарды бул жерге жазып коюпсуңар да. А буга чейинки ноутбуктардын тагдыры эмне болду? Надира Азимовна, 27 миң ноутбук бул жалаң математик, химик, физик, биологторга тапшырылат. Бул жердеги ноутбуктар жалаң кыргыз тилчилерге тапшырылат. Ошон үчүн баягы гранттан биз атайын айтып атабыз да, кыргыз тилчи мугалимдерибизди, мамлекеттик тилибизди жакшырталы, бир жагынан окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгып берели, экинчи жагынан мугалимге ноутбук берип, баягы жакшы сабакта колдонгонго шарт түзөлү деп атабыз. Былтыркы 2 жылдан берки ноутбукту берип бүттүңөрбү? Бюджеттен бөлүнгөн каражаттагы ноутбуктарды? Надира Азимовна, аябай ызы чуу болуп атат, сурооңузду так укпай калып атам да, кечирим сурайм. 27 миң ноутбукту июньда Технопарк бизге тапшырса, биз дароо тарата баштайбыз. Ошол суроо окшойт, Ушуну сурадыңыз окшойт. Мен ошону айтып атам, бүттүңөрбү депчи. Ооба. Бүттүңөрбү ошону? Ооба, апробациясы аяктады. Азыр Технопарк апробациядайын мугалимдердин ар кандай каалоолорун, сунуштарын жакшыртып, анан азыр тапшырып беребиз деп атат. Күтүп атабыз ошо. Жакын аралыкта. Эми ошончо келе турган каражатты сарамжалдуу пайдаланыш үчүн азыр бүгүнкү күндө силердин эки тарапты түзгөн келишимиңерге жараша даяр раскладкаңар барбы? Тизмелердин бүт бардыгы барбы? Кайсы жака жумшайсыңар? Мисалы жана 34 мектеп курабыз деп атасыңар. 34 мектептин тизмеси барбы? Кайсы жерлерге курулат? Жанагы 50 миллиону 14 мектепке, ал 12си Бишкекте тизмеси бар. Мен азыр жыйындайын эле дароо сизге келип эле ошо тизмесин көрсөтөйүн, берейин. Электрондук десеңиз электрондук жиберейин. Анан Чүйдө 2 райондун да тизмеси бар. Ал эми 7 областта жанагы 7 мектеп кура турган, аны областтык деңгээлде дагы талдайбыз да. Имараты талданат, анализденет, потенциалын карап, анан чечим кабыл алынат. Кайсы багыттагы мектептер болот ошолор? Тандалуучу мектептер кайсы багыттагы мектептер болот дейм? Алар акылман сыяктуу, мисалы, абдан жаңы технологиялар, жакшы жабдыктар, ана мүмкүнчүлүк чектелген балдарга дагы шарт түзүлгөн, ошо областка жардам бере турган ресурстук борбор сыяктуу мектеп болот да, 7. Болжолдуу бар, бирок имараттары талданып, потенциалы талдангандайын аныкталат. Бул областтык деңгээлдеги мектеп да. Рахмат. Кийинки сөз Кожокулова Гүл Ахматкуловнага берилет. Даярдансын Чойбек Бактыбек Кандыбекович. Ой, рахмат, дорога, наконец-то. Надира Сынташевна,
мои коллеги, все мы почти одно и то же задаем, и мы не можем получить четкого ответа. В компоненте 2 указана подготовка учителей, поддержка, их поддержка, более 3 миллионов долларов. Это означает поддержка, это означает повышение заработной платы. Мне просто коротко скажите, четко, предусматривается повышение заработной платы нашим учителям? Ну, я молчу. Ну, повышение заработной платы – это всегда приоритетное направление нашего государства. Ну, коротко скажите просто, без предисловия. Да, обязательно. Это и поддержка учебными материалами, это и поддержка нужным оборудованием, Надежда это и Санташевна, повышение я заработной говорю о платы. заработной плате только. Вы четко скажите по заработной плате. Да. Здесь написано поддержка учителей. Что подразумевает поддержка учителей? Кроме методологической, которая там указана. Скажите, на какую сумму будет поддержка? Это вся сумма 3 миллиона 150 тысяч, оно уйдет на заработную плату учителям? Нет, ну, Гулька Ходжакуловна, на заработную плату учителей обычно предусматриваются средства именно в республиканском бюджете. А здесь полностью подготовку педагогов меняем, обучаем их, потом все учебные материалы, экспертиза и так далее. То есть все вот эти аудио-видеоконтент и так далее. Вот это все здесь. Ну, на 3 миллиона какой-то аудиоконтент. Вы что, о чем вы говорите? Нет, Такие это бешеные же... деньги. Это же Методология на 3 миллиона. Ну. Это же примерный расклад. Если, например, здесь экономия будет, он будет направлен на инфраструктуру. Здесь ничего такого нету, которое прям застыло. Инфраструктура, когда в международном соглашении четко прописывается пункт, там инфраструктура не предусмотрена. Надежда Санташевна, ну честно, я вот расстраиваюсь, когда вы добавляете свои лишние эти предположения. Гулька Ходжакуловна, это примерный расклад. Если когда реализация будет, когда реализация, экономия будет, экономию мы направим именно в нужном направлении. Надежда Санташевна, пожалуйста, умейте выслушать, пожалуйста. Мы говорим об одном, вы говорите о другом. Можно вот четко, вот это соглашение, которое мы ратифицируем, вы поймите правильно, он уже не будет широкому толкованию, о котором вы говорите. Захотел туда деньги отдал, захотел туда, потому что только на аудит вы $500 000 тратите. Вы понимаете? Что за отдел реализации проекта? Там $500 000. Детальное проектирование, надзор этого проекта $500 000, 400. Ну вы понимаете, это огромные деньги. И вы сейчас вот говорите несерьезные вещи. Мне нужно четко знать, если учителям будет повышение заработной платы, то тогда мы можем что-то спросить с учителей. Пока не будем отношение к нашим учителям, мы не повернемся лицом и не прекратите вот эту вот непонятные какие-то конкурсы в отношении директоров и все остальное. От того, что поменяли директоров, что, школа улучшилась? Нет. Со старыми учителями, с большим огромным опытом учителей, вы со спокойной душой расправляетесь, прощаетесь, но опытных же надо возвращать. Ну давайте вот на самом деле по-родному, по-отечески с заботой относиться к тем, кому мы доверяем судьбы наших детей. Я вас просто прошу, призываю Министерство просвещения, если здесь предусмотрена поддержка учителей, компонент, поддержите учителей материально. Хорошо, Гулька Ходжакуловна, хорошо, спасибо. Рахмат, кейінгі сөз Чойбек Бақтыбек Қаныбековичке беріледі, даярдансын Абакиров Елдар Құрманбекович. Рахмат, урматтуу төраға, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, агартуу министрлигинин өкүлдөрү. Надежда Санташевна, сиз айтсаңыз, ушул биз 12 жылдык мектеп окуучуларын 12 жылдык өткөрдүк да. Ушул 12 жылдыктын толук кандуу өтүш үчүн канча дагы каражат акча керек? Биз толук ушул 12 жылдык системага өтүүдө бул окуу китептери, окуу методикалык комплекстер, мугалимдерди даярдоо
Ошондо 2 миллиард быйылкы окуу жылына кошумча талап кылынган, бирок бул бюджетте бардыгы каралган, киргизилген. Жо, мен сизге сөз тура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Сиз болжолдоп эле сүйлөй бересизби? Сиз Кайра тактап суроону угайынчы анда. Сиз ар бир мындай биздин кесиптештерибиз айткан суроолорго болжолдоп эле жооп берип атасыз. Эми кечирим сурайм, абдан ызы чуу болуп атат. Мен так уга албай калып атам суроолоруңуздарды. Кечирим Мен айтып сурайм. атам, мына 12 жылдыкка өттүк да биз. Канча сумма акча талап кылынат? Толук кандуу өтүш үчүн. Азыр Урматтуу депутаттар, кичине тынчыраак болосуздарбы? Угулбай ататпы? Келечекке. Кайталап койсунбу же жооп бересизби? толук 12 жылга өтүш үчүн Кыргызстан 25 миллиард сом бул курулушка 2 миллиард мугалимдердин айлык акысына. Ошондо 27 миллиард менен биз толук кандуу өтөбүзбү? Ооба. Анан бул үзүрүн качан 5 жылдан кийин береби? Сиз айтып атпайсызбы, азыр 5 жылда азыр акчаны вкладывать этсек 5 жылда үзүрүн берет. Жайдан кадамдар менен барабыз, кыргыз тилин ушинтип өнүктүрөбүз деп атасыз да. Мен жанатан бери угуп атам да сизде. Сиз кадамдап барганча биз кандай анан элдин коңшу мамлекеттер алдыга чыгып дагы жетпей калбайбызбы? 100-150 жыл артта калбайбызбы? Жок, комплекстүү ыкма кылып атпайбызбы ошон үчүн. Бир жагынан инфраструктурасын жакшыртып атабыз, экинчи жагынан мугалимдердин методикасын окутуп жакшыртып атабыз, үчүнчү жагынан окуу китептерди азыр чыгарып берип атабыз. Анан бул долбоордун алкагында кыргыз тили менен географияны камтып атабыз. Эми мындай комплекстүү эле ыкманы колдонуп атабыз. Ошо 27 миллиарддын ичинен бүгүнкү күнгө канчасын алып койдуңуздар? Эми жылына айлыкка, анан жанагы курулушка тиешелүү сиздер өзүңүздөр бекитип берген бюджет менен эле каралып атат. Ошо канча суммасы? Эми азыр тактап берейин. Бул жерде финансист деле отурат жанымда. Сиз тактап ошонун баардыгын келишиңиз керек болчу да. Биз мына өткөндө деле 40 миллион долларды сиздерге кредит бекитип бергенбиз. STEM класстарды ачабыз дедиңиздер. Ошон эмне болду бүгүнкү күндө? Кандай болду? Ким жооп берет ага? Азия өнүктүрүү банкын айтып атасыз окшойт, ошол долбоорду. Ооба, ал долбоор өз ишин баштады. Ошол STEM багытындагы жанагы керектүү лабораториялык жабдыктарды сатып алып, азыр мектептерге жеткирүүнүн алдында иштеп атат. Акчаны толук кандуу алдыңыздар? Ошо 40 миллионду толук кандуу алдыңыздарбы? Жок, биз албайбыз. Ал финансы министрлигинде бюджетте турат. Анан тиешелүү процедуралар бүткөндөн кийин, мисалы лабораториялык жабдыктар алынгандан кийин, анан ошол жерден гана финансы министрлиги которот да. Сиз алдында жеткирүү алдында турат деп туруп анан кайра ал элекпиз деп атасыз. Кандай бул? Жок, эми республикалык бюджетте эле тура берет да. Биз алып албайбыз, ал турат. Анан лабораториялык жабдыктар мектепке жеткилгенде акттарга кол коюлат. Анан ошондон кийин жана поставщикке которула берет акча. Албетте силер Биздин бюджетте эле турат, ооба. Албетте силердин колуңуздарга бермек беле, эмне келип, наличка бермек беле силерге алгыла деп. Аны баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Сиз бизди үйрөтпөсөңүз. Угулбай атабыз сизге. Урматтуу депутаттар, кичине тынчыраак болосуздарбы? Жооп берип коесузбу? Эле кайра кайталап коюңуз, чукпай калды. Кайталаганда Динара Сынташевна болжолдоп эле жооп бере берет экен да. Мен эме сурооңуздарды так уга албай жатам. Анан эмне, анан сүйлөп айтып коюш керекпи? Жок, анан түшүнгөнүмдү ошо эмнени окусам, ошону кайра жооп бергенге аракет кылып атам. Президенттин жарлыгы менен жакын деле биз билим берүү тармагын 2ге бөлдүк да. Анан сиздер мына 2 институтты айтып атсыздар. Ошо жогорку окуу жайдагы кыргыз тил берген мугалимдерди даярдайбыз деп атасыздар. Алардын акчасы өзүнчө бөлүнөбү же сиздер бөлүп бересиздер бүгүнкү күндө? Азыр ошо реорганизация президенттин указынан кийин 2 министрликтин өзүнчө жобосу иштелип чыгып, азыр макулдашылып жатат.
Анан ошол биздин бюджетте жанагы жогорку окуу колледждер, жогорку окуу жайлары, илимге эмне бар болсо, ошо биздин бюджеттен так тиги министрликке бөлүнүп берилет. Алмаз Акунжанович, ушу маселени да бир карап койсоңуз, биз 2-ге бөлдү да, президенттин указы менен 2-ге бөлүндү да азыр. Бирок бүгүнкү күндө бир эле кабинет менен отурат ошол министрлик. Бүгүн штаты бекитилбеген жок. Кече маалымат окуп калдык. Иш алып барып атабыз деп маалымат берип атат, бирок башка мамлекеттик бир органдын сайты менен чыгып атат. Өздөрүнүн сайты чыга элек беле. Ошон үчүн ушул жагын карап берсеңиз, биз бөлгөндөн кийин ушул жарлыкты туура так убагында аткарганга аракет кылайлы, Алмазбек Акунжанович. Ошону карап коюңуздар. Рахмат. Макул. Рахмат. Üçüncü микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, баарыбыз билим берүүгө келгенде чындап эле аябай көп суроолорду беребиз, талкуулайбыз, керек бул, аябай керек. Бирок бүгүнкү талкууланып аткан маселе инклюзивдик окутууну жакшыртуу боюнча кредиттик макулдашуу келип атат да. Башка суроолорду азыр мынакей угуу дагы, жооп берүү дагы сапаты начар болуп атат. Мүмкүн болсо жакшы эле суроолор болду. Аз суроолор кайталанып атат. Добушка коюп берсеңиз, суроолор өтө кайталанып кетти. Урматтуу төрага. Анда Мирлан мырза, тиги суроо жоопту токтотуп, добушка өтүүгө. Добушка өтүү боюнча, анда добушка коем, добуш бериңиздер. Мага эмесин алып келип берип койсоңор. Макул 51, каршы жок, баары 51, катталды 74. Жок, каршыда мына каршы. Каршы кимдер бар? 3 киши каршы экен анда. 51 макул болду, уже сунуш кабыл алынды. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Свой среди чужих, чужой среди своих деген. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Каяка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надир айым, силер эмне мындай акчанын, билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Каяка кетиресиңер мынча акчаны, айланайын. Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт. Надир айым мага бары келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачыпчы. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Каяка кетиресиңер? Силер негизи бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен эле отурам ушул жердечи. Уят да билим берүү министрлиги, силерге бул уят эле нерсе. Мен медицина тармагына ушунча акча керек болушу мүмкүн, силерге кетип аткан акчачы, бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер. Суроого жооп бербей болот. Силер жөн эле окуу жайсыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болот, бизге грант керек болот, бизге азыр кредит бериш керек болот, биз могу жерибиз токтоп калгантат. Же сапатыңар өзгөрдү. Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери. Мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Же ата энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча мен суроомо жооп берип коюңузчу. Канча зам министр бар министрликте? Жок, сиз эме? Сизге жооп берет? Процедурный бул кагаз. Процедурный эмес, бул жөн эле суроо, жооп бере бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет экен? Жооп бербеңиз. Эме? 4 жүзүнө жооп берет. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугум менен колдонуп атам. Эмне себептен айткан силер мага суроо бердиртпейсиңер ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, каяка кетип атканы белгисиз.
Силерге ошол укук берилген суроолорго кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Каяка шашасыңар? Биринчи микрофон. Рахмат, Урмат Нурбекович. Нария Сынташевна, мына көрдүңүз го, агартуу министрлиги болдуңуздар, канча мына билим тармагына суроолор пайда болуп атат. Кандай кызыгуу, бул жакшы нерсе. Мисалы, жаңы окуу системасына өтүп атасыздар, мына канча көйгөйлүү маселе бар. Мунун баардыгы айтылыш керек, аякта ушул жакта айтылыш керек да. Айтылып жатат, сиз жазып алыңыз. Укпай атам деп атасыз, угуп атасыз. Биз да чыгабыз ал жакка, угулат. Жакшы, абдан жакшы угулат. Сөздү башка жака буруштун керек эмес. Коллегалар айтты, укпай атам деп. Даярданып келиш керек, так жакшы жооп бериш керек. Мен сизге өткөндө комитетте айтканмын, Литва мамлекетин бизге мисал кылбаңыз, алар тажрыйбасын айтпаңыз деп. Литва мамлекетинде 3 миллионго жетпеген калкы бар. А Кыргызстан биз 7 миллион ашып атабыз. Бизде прогресс болуп атат. А эмнеге отуруп эле Литва деп айтасыз? Мына сиз мисалы илимдүү, жакшы адиссиз. Канча окумуштуулар бар бизде. Өзүбүздүкүн колдонолу. Андан кийин Кыргыздын тарыхын караш керек. Биз алар мына 15-чи кылымда түзүлгөн Вильнюс болуп. А биз айтып атат, тарыхчылардын тарыхын таянсак 6-чы кылым, 11-чи кылымда Кыргызстан эң гүлдөгөн, өркүндөгөн маданият, өркүндөгөн мезгил деп жазып атат тарыхта. Ана сиз каяктагы 14-чү, 15-чи кылымдагы түзүлгөн мамлекетти бизге мисал келтирип атасыз. Эң биринчи жакшы окуу системасы болуш биринчи сапаттуу окуу куралдар керек. Жакшы ага эжекелер керек. Аларга эмне? Алар шарт керек. Не болуп түзүп койдуңар? Аларга шарт керек. Биринчи ага эжекелерге. Жакшы мектеп керек жылуу. Жакшы айлык маянасы керек. Анан биз алардан сурашыбыз керек. Мына сиз азыр компьютер боюнча айтып кеттиңиз, мага Каракулча районунан жазып атышат. Бир канча мектепти. Мен кат жүзүндө сизге бергем мына. Мен азыр айтып коеюн, мына Каракулча районунда Ибраимов орто мектеби, Оразалиев, Калматов, Сыдыков мектебинде жана 25ге жакын ушундай мектептерде бүгүнкү күндө компьютер жок. Надя Сынташевна. Мына сиздер аз алып атасыздар, мына июнда баштайбыз деп атасыздар. Таркатып бериш керек. Заманбап биз окуу багытына өтүшүбүз керек. Анда эмесе гана компьютерлерди. Ошон үчүн ушул эске алып койсоңуздар, депутаттар айтканына капа болбоңуз. Ошон үчүн жакшы жооп бериңиз, даярданып келиш керек бул жакка. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Надирайым, биз өткөндө комитетте буну талкуулаганбыз да, сиз азыр Чаржайыт иш алып барып, Чаржайыт жооп бергенден алыс болсоңуздар, сиздер менен биз башкача сүйлөшкөнбүз да. Мен азыр ошону тактайын десем, мен мынакей тиги суроо берилбей калды. Бирок мына инклюзивдик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, потенциалын күчөтүү баарыбыз колдойбуз. А сиздер азыр 34 мектеп куруп, анан 7 областка куруп деп атасыздар. А мен комитетте тактаган боюнча, мынакей азыр биздин Кыргызстан боюнча азыркы инновациялык школа, интернаттар өздөрү ремонтко муктаж. Туурабы? Жатаканасы жарабайт, окуу корпусу жарабайт. Анан сиздер жаңы мектеп курасыздар дагы, ошондо сапатын оңдойбузбу биз? Биринчи биз ошо сапатын оңдогондон мурда ошолорго шарт түзбөйлүбү? Бизде бар мектептердин ремонтун жасабайлыбы? Жатаканасынын шартын оңдоп бербейлиби? Мен ошону киргизгем, мен өткөндө комитетте. Тиги Кербен инновациялык школа интернатты киргиздик деп айткансыздар. Кече мен барып айтып келдим. А сиз азыр айтып атасыз. Областтарда 7 мектепти киргиздик, анан 34 мектеп кирип атат депчи. Мен азыр жооп күтпөймүн. Сиз мага кирип такташып алалы, качан барасыздар? Мен жалганчы болуп калдым, мына силердин сөзүңөргө ишенип алып. Кече мага келишти. Мага 2 жыл мурда кайрылган Кербен Мавлянов атындагы школа-интернаты инновациялык мектептин жамааты кайрылганда, анан мен аларга мына кече алар келгенден уже силерге бөлүндү. Силердин окуу корпусуңардагы жатаканаңарда ремонт болот деп убадан берип келсем, сиз бу жерде мен жалганчы кылып атасыздар. Бир такташып алалы келиңиздер анда болбосо. Мындай иш кылган болбойт. Пландуу иш алып барыш керек. Надира Сынташевна, депутаттар берген суроолорго баарына жооп берип койсоңуздар барбы, эме жазып алып туруп. Экинчи микрофон. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сизге мен коллегалар деген сөзүм жакпай калды окшойт. Анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице-спикерлер силер бир аз
мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушу мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө, могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге. Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинством чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, анткени силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөзүңөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө, эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп берип атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбай элеби, эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпооңорду деле суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолору берип атышат. Эми биздин коллегабыз чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кылалы анан? Эми бул коллегиальный орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр. Биринчи микрофон. Надира Сынташевна, азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир тактоо кат жүзүндө кайра мага берип койсоңуздар жакшы болот. Тетиги мектептин директорлору азыр ушул күндө ремонт кылыш керек, билесиз. Краскаларын бериптер, акчаларını бөлүнгөн дейт, акчасы. Ремонт кылганды ким кылат? Азыр ремонтко акчалар бөлүнүптүр. Краскалар Надира Сынташева, сиз биякты карап угуп турсаңыз, райондук директорлор, мектеп директорлору кайрылып жатат. Краскаларды бөлүп берди дейт. Бирок ремонт кылганга акча бөлүнгөн жок дейт. Айыл өкмөттөн да бөлүнгөн жок дейт. Мугалимдерди ремонт кылбасын деп айтып атат, туурабы? Эми анда директорлор өздөрү ремонт кылабызбы, биз кылабызбы дейт. Эгерде биз мугалимдерди ремонт кылдыра турган болсок дейт, анда биз жоопко тартылабызбы, ким жооп берет ага дейт. Ушуну чечип, кат жүзүндө мага берип койсоңуз макулбу? Рахмат чоң. Рахмат. Экинчи микрофон. Үчүнчү микрофон. Урматтуу Надира Сынташевна, мынау илимдин борбору болгон Англияда мына Советтер Союзунун баягы методикасы менен окута баштады деп атат. Анан азыр сиздер алып келген мынау азыркы программа бул баягы Европада өтпөй калып, анан бул баягы ишке ашпай калып, акча каражаты кетип эле ишке ашпай калбайбы? Сиз ушуга кандай эметесиздер? Мисалы ошол Англияда ошо Советтер Союзунун методологиясы менен окууну окута баштады деп атат. Ошол эффективный болгон үчүн. Анан эми азыр ушунча акча кетирип туруп ишке ашпай калса, бул мамлекетибизге өтө чоң зыян келбейби? Анан экинчи маселе, мына урматтуу президентибиз мына дайым убакта мындай ар дайым айтып жүрдү. Ыйман сабагын кошо киргизүү боюнча. Сиздер ушундай жактарды эметпейсиздер го. Ушул жанагы кредит алмай, анан мындай программаны мындай өзгөртмөй, ушунан эле, ушуну дагы эметпейсиздерби? Ушул ыйман сабагында. Себеби мына жаш балдардын арасында ушундай бар эмес, жанагындай эме көбөйүп атат. Мындай кылмыш кылгандар мектеп окуучулардын арасында. Ушуларды мына кайча жолу айтылып келатат, бир жолдагы өзүңүздүн да программаңызга кошуп келбейсиз. Ушуну эске алыңыз. Рахмат.
комитеттин чечимин окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Сулайманов Элдар Нурлановичке сөз берилет. Рахмат, Нурөңүч. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Отура бериңиз. Жыйынтыгын берип коесуздарбы, аппарат? Макул 64, каршылар барбы? Каршы жок. Баары 64 катталды, 76. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды.